Бизди 6 айдан ашык күттүргөн китеп менен таанышып алыңыздар. Эмнеге бул китепти ушунча күттүк? Анткени китептин идеясы, сапаты, сүрөтү ушундай керемет болоорун сезип жаткан болчубуз. Караңыздар. Китептин идеясы мындай. Башкы каарман Ак жол деген бала сыйкырдуу көз айнектин жардамы менен дал ушул органдарына саякатка барат. Анан ал органдарынын эмне кызмат аткарарын жана эмне иш кылса ал органын жакшы сактап калаарын, ага жардам бере алаарын түшүнүп, андан кийин ал органына өтө сый мамиле кылууга өтүп калат. Мисалы караңыздар, жүрөк, андан кийин өпкөгө барат. Айтор өзүнүн органдары менен кененден таанышып, өзүнүн жаратуучусуна болгон, өзүнүн денесине болгон сыйы артат. Эми ушундай маалыматтарды билген бала өзүнүн аманаты болгон ден соолугуна өтө сонун кам көрүп калат деген ишенимде ушул китеп жарык көрүп жатат. Караңыздар, сүрөттөрү кандай керемет тартылган. Ушундай бала бул китепти көргөндө жөн эле агып эле ушул китептен баш көтөрбөй окуп кала турган китеп болуптур. Мындай китеп биздин кыргыз тилинде деги эле мен билбейм, орусча тилинде китеп такыр көргөн эмесмин. Бирок ушул китеп кыргызча жарык көргөнүнө өтө сыймыктанып атам. Караңыздар, сүрөттөрү, сапаты, барагын карасаңыздар, барагы калың, оңой менен жыртылбайт. Анан сүрөттөрү аябай сонун болуптур. Карагычай. Кыздар, бул китепти биз балдарыбызга сөзсүз алып беришибиз керек. Сөзсүз алып берип окутушубуз керек. Караңыздарчы. Мен даткайымга алдым. Даткайым бул эмне деп ал жакшы түшүнбөй атат азыр. Бирок мен ишенем, бүгүн кечинде окуп берем. Ошондон баштап ал сонун түшүнүп баштайт. Караңыздар. Кыздар, эмне дейм? Рано же китепти чыгарганыңызга сизге рахмат. Өтө ыраазыбыз. Чынын айтсам, биз сүйүнүп, бактылуу болуп, сыймыктануу менен китепти колума кармап турам. Аллах разы болсун. Жана урматтуу окурмандар, бул китепти дароо алып окуп, өзүбүздүн балдарыбызга өз денесине саякатка чыгарып, жана денесине кам көрүүнү үйрөтөлү.